кечиңиздер менен Марбат ТВ телеканалынын көрөрмандары жана Насихат радиосунун угармандары. Бүгүн ар дайымкыдай эле шаршемби күнү кечинде Нур Санат программасы өз ишин баштады. Бизге дагы кезектегидей эле кызыктуу коноктордун бирин чакырдык. Калды дагы мүнөттөрдө активдүү катышып, WhatsApp'тан өз суроолоруңуздарды берип, жана ошондой эле эфирдеги ар кандай талкууларга активдүү болууңарга чакырабыз. Биздин бүгүнкү коногубуз коомдук ишмер, Элистан балдар борборунун жетекчиси Нуриет Абдилазиз. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Бүгүн сиз менен жаштар темасында сүйлөшөлү деп атабыз. Жаштардын багыттары, жаштардын орду, себеби мамлекеттин келечеги биздин жаштарда деп айтылат экен. Анан өз учурунда Сократ дагы айткан экен, азыркы жаштар бузулду депчи, сыңарындай. Биз бүгүн ошол теманын тегерегинде ой жүгүртөбүз. Сиз албетте жаштар эң мыкты, эң жакшы деп айтарыңызга ишенем да. Туура айттыңыз. Негизи жаштык бир адамдын баласынын өмүрүндө өзүнчө бир доор экен. Негизи эгер биз ислам динине кайтсак, биздин бүткүл биздин улуу устазыбыз болсок болот. Жалпы мусулмандардын устазы бул пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Ал адам баласы ордунан козголбой жооп берчү нерселерди кыямат күнү эсептегенде өмүрдү өзүнчө айтып, адам өмүрүнө бир сыйра отчет берип дегендей болобуз. Андан сырткары жаштыкты айтат да. Эмне үчүн? Жаштык деле ошо өмүрдүн бир катары го десе, өмүрдүн ичинен дагы адам баласына эң маңыздуу бир бөлүгү бул жаштык экен. Жаштык мезгилинде адам көп нерсени мондай кылып калганга мүмкүнчүлүгү бар. Анын энергиясы бар, анын акылы кооруч дегендей. Ал балким боштур. Ошон үчүн айтат, кайсы бир ишти аткарам десең дейт, 3 нерсе болуш керек дейт. Биринчиси бош убактың болуш керек, каалооң болуш керек дейт, анан күч кубатың болуш керек дейт. Ошо үчөөнүн бирөөсү эле жок болсо, адам баласы кыла албайт экен. Мисалы дейт, жаштарда эмне бар учурда? Жаштарда каалоо болот. Мисалы жаштарда күч кубат бар. Экинчиси жаштарда энергия бар, бирок каалоо жок болсо, азыркы учурда ушундай болот да, жаштарда каалоо жок, же каалоо туура эмес нукка бурулган, ал бир натыйжа бербей атат. Же болбосо картаң кишилерди алалы, мисалы биздин аталарыбыз, апаларыбыз алалы, байкуштарыбыз каалоосу күч, мисалы айтат, ушул Куран үйрөнүп алсам дейм, ушу бирок эс тутумум начар болуп калды дейт. Каалоосу бар, убактысы да кенен, бирок күч кубат алдан тайып калган. Кээ бир адамдарда ушул каалоо да бар, бирок күч кубат да бар. Мисалы колунда мындай бардар кишилер бар да, каалоосу бар, күч кубаты бар, бирок убактысы жок. Убакыт жок, айтат, мен ол бизнесимден, мен ушу ишимден бошобоймун дейт да. Мисалы ошон үчүн 3 нерсе биргелет экен. Көбүнчөсү бул жаштарга бул ыңгайлуу экен. Жаштарда убакыт да табылат, жаштарда күч кубат дагы бар, болгону каалоону күчөтүш керек. Сиз туура айтып кеттиңиз, жаштык дегенде бизде мындай болуп калыптыр. Батыш философиясы, батыш педагогикасы жаштарды азыр бир аз тинейджер деп коет. Тинейджер деген сөз эки сөздөн экен, тин жана age. Тин деген бул ар бир өзүңүз билесиз, 13төн кийин 19га чейинки санда англис тилинде тин деген кошулат. Жана age деген бул жаш деген экен. Демек, ошо 13 жана 19 жаштагы аралыктагы адамдарды тинейджер деп, подростковый период деп коет го. Өткөл бир мезгилдеги жаштар деп, буларга өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Булар деген, булардын көңүлүн оорутпашыбыз керек деп, аларды менимче эркелетип, ашыкча эле эркелетип да, анан алардан жоопкерчилик алып коюп атат. Болбосо тарыхта мусулмандардын тарыхына айтсак, нечен мусулман жаштары, лидерлери ошол 19 жашка чейин албан ийгиликтер жараткан. Чоң. Мисалы эң бириси эле, мисалы пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү хадисинде сүйүнчүлөгөн ушул Стамбулду, ошол мезгилде Константинияны жеңип алган аскер башчы кандай мыкты аскер башчы, жана аны жеңген аскер кандай мыкты деп атат. Ошол аскерлер дагы жаш болчу, жана аскерлердин башында турган Мухаммад аль-Фатих деп коебуз, Осман империясынын бир султаны. Ал киши 17 жашында баштаптыр. 17 жашында ошол чоң империянын борборуну ушул жеңип алам деп аракетин 17 жашында баштаган дейт. 21 жашына келгенде ошол жеңишке жетти. Жана айта берсек, мындай бир мисалдар, өрнөктөр тарыхта көп биздечи. Болгону жаштарыбыз бир аз ошол тарыхын билсе, үйрөнсө, анан биз жаштарга бир аз мамилебизди өзгөртсөк негизичи. Жаш деген бул мындай да, же кичинекей бала эмес, орто жаштагылар, же чоң киши эмес да. Буларга бир аз өзгөчө мамиле кылыш керек. Буларды түпкүрүнөн
жаштарды ошо кичи мезгилинен, наристе мезгилинен, балким ислам динине кайтсак, курсактагы мезгилинен, эненин курсагында мезгилинен тарбияны баштасак дагы да дурус болмок. Анткени мисалы Sony корпорациясынын башчысы Масару Ибукан жакшы китеби бар эмеспи? 3 жаштан кийин кеч деп. Туура эле, ал 3 жаштан кийин кеч деп алар айтып атат. Мисалы, ислам динине кайтсак, бирөө айтат, мен баламды тарбиялайын дедим элем. Ушул шейх, сиз кандай бир сунуш бересиз? Балаң канчада десе, балам 3 айлык десе, сен кеч калыпсың. 3 айга кеч калып калыпсың. Курсакта аракет башташ керек эле депчи. Ошон үчүн биз бир аз аны баланы бул дүйнөгө алып келерден мурда ошону ойлонуштура башташыбыз керек. Ислам дини эмне кылат? Баланын тарбиясыны бала пайда боло электе эле жада калса ошону энесин тандоо менен баштайт. Мен сизди дагы жаштарга эле кошот элем. Сиздин убактыңыз кандай болуп атат? Азыркы жаштыктагы кылып аткан иштериңизге канааттанасызбы? Мен туура айтасыз, азыркы эгерде оондун азыркы жаңы тартибине ылайык кылса, 45 жашка чейинки адамдардын баарын жаштык курагына киргизет экен. Анан мен жаштыкты чындыгында орустар айтат го, душа молодая дегендей, жаштыкты бир биологиялык паспорттогу бир ченем менен өлчөгүм келбейт да. Балким бир адамдар бар 60 жашта эле жаш болуп, энергиялуу, алар аракетте жүрөт. Кимдир бирөө 30 жашта эле баягы турмуштук энергиясы өчүп калган, жашоодо өзүнүн маңызын, максатын жоготуп койгон да. Ошондуктан мен өзүм жашты эсептейм чындыгында. Мен вечно молодой, өзүм 18 жашта эсептейм. Анан мен өзүм окуучуларыма да шуну айтам да. Мектепте жакшы эле окудук, бирок мектепти бүткөндөн кийин университетке барганда менде ушундай бир пикир болду да. Аттиңа ушу мектепте ушул убакытты дагы да жакшыраак пайдаланып, монтип койсом болмок экен аны дедим. Анан ал убакытта өттү, 5 жыл аралыкта университетти да бүттүк. Университетти бүткөндөн кийин баягы бойдок кайра баягы ой. Анан кайра мен университеттик мезгилди, студенттик мезгилди каптей баштадым. Кап. Ошондо канча убактым кенен экен, Ошол убакытта тил үйрөнсөм да кошумча дагы бир кошумча бир курстарга, тренингтерге катышсам болмок экен дедим. Анан ал арада үйлөндүм. Үйлөнгөндө жубайым экөөбүз эле болчубуз. Анан айттым, баягы бойдок мезгилде эле жакшы экен. Өзүң жаның өзүң багып, кыйналбай, ошондой эле кылсак, ошондо деле бир убакыт болгон экен. Мону кылсам болмок, аны кылсам болмок дедим. Анан ортодо уулду болдум. Анан айттым, мен карачы, бала көп, азыр 3 перзентим бар да учурда. Анан үчөө болгондо айттым, экөөбүз эле болгондо келинчегим, экөөбүз болгондо эле сонун эле каалаганда кинотеатрга барып, кенен жүрчүбүз, эми азыр 3 бала менен байланып калдык депчи. Анан бирок балдарга айтам, адам баласы өмүр бою ушинтип аттин кыла берет негизи. Мен эртең дагы балким 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин балдарым кичинекей кезде кылсам болмок экен деп. Мезгилинде колдонуп калсам болмок экен. Азыр үйлөнүш керек, жайлаш керек дегендей адам ар бир учурун негизи баалай билиш керек. Демек канааттанасыз өзүңүзгө, азыркы кылып аткан иштериңизге? Негизи жашоодо мен мондой бир программа максимум деп коет го, мен планканы айдан бийик коем өзүм үчүн жеке. Мисалы, ошол мага кызык да. Ооба, мисалы 70 болсо, мисалы Кытайдын диктатору болсо дагы, бирок Мао Цзэдундун жакшы сөзү бар да. Эгерде сизди 100 адамдын 70-и мыкты десе, демек сиз мыктысыз деп. Анткени 100 мыкты болуш мүмкүн эмес, тарыхта да болгон эмес. Анткени жада калса адамзаттын мырзасы болгон пайгамбарыбызды дагы жактырбаган адамдар болгон да. Демек мен пайгамбар эмесмин. Мен өзүмө ошондой коем, мисалы 70 бул жакшы жетишкендик, бирок мен ар дайым өзүм 100дү коем көз алдыма. 100 коем. Анан 70тен бир аз артып калса, өтүп кетсе, мен ичимден жылып калам. Бирок сыртымдан өзүмө дагы деле баягы талапты коюп, ушу 100 кылсаң болмок да деп. Анткени ошентип өзүңдү өзүң камчылап, өзүң. Демек азыр 70. Мен өзүмдү жеке 70те. Себеби агай, мен эмне үчүн муну аябай сурап атам? Адам өзүнө болгон критикасы аябай күчтүү болот сиздей адамдардын. Анан ошону дагы кылып аткан иштерди дагы кылсам болот эле, дагы кылсам болот эле деген баягы өзүнө өзү канааттанбагандык нерселер бар болду экен деген гана кызык ой келди. Сиз айткан ал 70 коомдун мага болгон баасын 70. Бирок менин жеке өзүм баам ар дайым мен 0 деп билем. Анткени мисалы мен окуучуларга ар дайым айтам, жашоо бул футбол сымал да. Футболдо мисалы каршылаш тарап менен 2 команда ойноп атканда көзүңөрдүн алдыңарда таблодо ар дайым 0-0 деген цифра болсун, сан болсун. 0-0 деген эмне деген? Бул жаңы эле башталды. Мен утулган да жокмун, уткан да жокмун деп. Сен өтө жогору болуп баратсаң дагы, башың көккө чыгып кетсе дагы,
сен жок мен ал эч нерсеге жетише элекмин деп дагы аракет кылганыңа бул бир шык болот. Экинчи тараптан тескерисинче сен өтө төмөн болуп утула баштасаң дагы ошондо дагы жок мен азыр көз алдымда ноль, мен эми эле баштадым, мен эч нерсени уттурган жокмун, дагы да убакыт бар, ийгиликтин эрте кечи жок деп дагы да аракет кылганга бул ошо 0-0 эрежеси менимче эң жакшы. Анткени адам албетте бирок өтө самокритика деп атып, өзүңдү критикалап атып, өтө төмөн кылып, өзүңдү жерге уруп, мондой кылган болбойт. Ал ички дүйнөбүздө бар, аны кармап турабыз. Бирок ийгиликке жетиш үчүн менимче 70% ал коомдук. Мен өзүмө эми 0 эмес, балким 20-30% гана ынанам. Анткени менин Кудай Таала берген мүмкүнчүлүгүм дагы мындан бул перифериядан дагы сырткары деп ойлойм. Бирок балким баягы пендебиз, жалкоолугубуз бардыр, башка нерселер бар да, ошол менен ишке ашыра албай жүргөн иштерибиз бар да. Башкаларды карап өзүңдүн бактыты алайың деп сезе билесиң дейт го. Ансыңарындай биз сизге абдан жакшы баа беребиз. Ошондуктан дагы эфирге чакырып, биз менен баарлашалы деп себеби азыркы заманда чынында бир ойлорду айта алган адамдарды издеп жүргөн учурларыбыз болуп атат да. Анан мага абдан кызык, инженер болгон адам, техникалык билимге ээ адам кандайдыр бир азыркы учурдагы жасап аткан иштериңизге, гуманитарлык багытка, жан дүйнөгө, изденүүгө ошол Элистан себепчи болдубу же дагы башка бир нерселер барбы? Мен муну көптөн бери айтайын деп жүрөм. Эгерде менден көп сурайт да, сиздин биринчи кесибиңиз эмне дейт, анан мен инженердик десем, анан экинчи кесибиңиз барбы дейт. Ооба дейм, ал укукчу, юриспруденцияны бүткөм десем, анан 5 жыл ушул бухгалтер болуп финансы жаатында эмгектендим, азыр ушул кайрымдуулук жаатында иштейм десем, ай сенин башың каша болуп калып турган деп элечи. Анан кийин айтам, жок, ал адам тиги терисинде баягы жылан канча жолу алмаштыргандай, адам өзүн каяктан өзүн ыңгайлуу сезсе, кайсы жерден адамзатка, инсандарга пайдасы берсе, ошол жакка жүргөн оң экен. Анан негизи баягы зона комфорта деп коет, адам бир жерде отура берсе кечке, ошол жерге көнүп өспөй калат, өнбөй калат. Баягы сууда бир жерде турса бузулгандай, мен ойлойм, адам кайсы бир убакта мындай немесин зона комфорта деп коет, ушу баягы ташпака өзүнүн ташынан чыккандай эле, панциринен ошондой чыгып, өзү моундай жаңы бир комфорттон сырт чыгып туруш керек. Анткени негизи мен ушул эрежеге жакшы түшүнөм. Биздин коом эмнеге азыр бир аз бузулуп атканынын себеби, бизде эркектик жана аялдык бир неме бар да, начало деп коет, мужское, женское начало. Эркектер түпкүрүнөн бул комфорт жоктугунда корчуйт. Мисалычы, аялдар тескерисинче комфорттун жоктугу аларды мокотот, комфорт болгон сайын тескерисинче алар корчуйт. Мисалы, ыйман жагынан алсак, канчалык эркек кишиге шарт түскөн сайын анын ыйманы төмөндөйт экен. Ал эми аял кишиники тескерисинче шарт көбөйгөн сайын, анын үйүндө мисалы кир жуучу машина коюп, муздак суу койсоңуз, анда ошондо анын ыйманы күчөйт экен да. Ошон үчүн мен ошо комфорт жагынан ойлойм, комфортту канчалык азайткан сайын, негизи бул хадистин маанилеринде да келет. Эркектер катуулагыла, шарттыңар катуулагыла депчи, биз тескерисинче жумшарып кетип атабыз. Негизи жумшактык, комфорт бул женское начало деп эсептелет да. Мисалы, кийимдин түрүн кийүү же болбосо унаанын жумшагыны, унаанын жылуусуну, унаанын комфортун издөө, үйдүн ушундай кылуу бул аялга таандык сыпат болчу. Бирок 21-кылымда эркектер ушуга көп кетти дагы. Азыр аял эркектин моундай началалары алмашып калды. Биз биологиялык эркек болгон менен, биологический. Бирок биз аялдык сыпатты көбүрөөк эркектер алып алдык да, эркек болбойчу. Биз баягы мисалы лейбл деп коет, бир жерден бир көйнөктүн моондойун алайын, анан тигиндей алайын деп бир бутиктерди кыдырган. Бул эркектин сыпаты эмес эле негизинде түпкүндө. Бул аялга таандык нерсе болчу. Аял киши эмнеге бул ушуга жакын болот, дүйнөгө жакын болот ушундай дегенде, бул аял киши түпкүрүнөн өзү бул репродуктивдик баягы органдары бар. Бул төрөгөнгө, эмизгенге, бул тукум улоочу бир Кудай Тааланын бир инсаниятты деп макулугу деп эсептейбиз аял кишини. Анан ал албетте тукум улап атканда өзүнүн баласынын, балдарынын, перзенттеринин комфортун ойлойт. Ар бир эле куш деле биринчи тукум уя салат биринчи, мисалычы. Ошондой эле аял киши деле биринчи уяны ойлойт. Комфорт кандай болот? Ошон үчүн турмушка чыкканда аял киши күйөө баланын, келечектеги ошо жолдошунун жумушу барбы, үй шарты кандай деп сураганы бул жакшына эле мыйзам ченемдүү нерсе деп түшүнүш керек. Мындан бир жаман нерсе издегенин кереги жок. Анткени ал болочокто ошо уяны гамын көрүп атат. Уя кандай болот, перзенттерим кандай абалда чоңоет деп ошону көрүп атат да. Биз эркектер
биз сыртта жүрүп, биз көбүрөөк ошо сырттын мамилесин кылып, биз ички маселеге киришпей, сырттагы көйгөй чечкенге аракет кылышыбыз керек эле. Биз тескерисинче бара коом мындай ролдор алмашып баратат. Ошону алмаштырбаш үчүн эмне кылыш керек? Кайра эле мындай болуп атат да, аял кишилердин коомдо азыр бизде чындап эле абалы оор болуп атат, кордолуп атат да. Мен Кыргызстанда көрүп атабыз да. Мен балдар үйүндө иштеген үчүн күн сайын ушу жетим жесирлер менен, жесир аялдар менен, ажырашкан аялдар менен көп кездешем. Анан бирок аялдарыбыз өтө чыйралып кетти. Бир жагы жакшы, бир жагы минус жагы да бар да. Анткени чыйралганында алар эркектик вазифаны кошо алып алды. Анткени эмне дегенде эркектер эркектик вазифаны албаса, аялдар айласы алат экен да. 90-жылдарда баягы экономикалык каатчылык болгондо көпчүлүгү ушул эмеге өтүп кетти. Эркектер өзүн жоготуп ичип кетти десек болот, башка жака кирип кетти. Анан кийин аялдарыбыз айласыз баягы куржунду моюнга илип, ошо көчөгө чыгып иштегенге аракет кылып, анан такыр эле ушул жака өттү дагы. Азыр эркектер аялдар деле иштейт экен, табат экен деп ушуларга коелу деп калды. Коомдун психологиясында мисалы ата-энелер илгери кыргыздардын кызы иштеп бакса бул уят намустуу болчу. Азыр тескерисинче айылдарда эркектен көрбөй кыздан көрүп атат экен. Кудайга шүгүр, могу 3 кызы бар эле, үйдү тикелеп койду, тиги машинени алып берип койду, монтти деген көп го уста. Демек бул биздеги баягы стереотиптер өзгөрүп баратат. Негизичи аялга болгон талапты аялды эркектик сыпатка алып келет. Бирок аял канчалык ийгиликтүү болуп, акча таап, башка кылган менен аялдык баягы мээрим ала албаса, бирөөнүн сүйүктүү жары боло албаса, же болбосо перзенттер тарбиялап өзүнүн вазифасын аткарбаса, коомдогу аял баары бактылуу боло албайт. Ар ким өзүнүн ролун аткарыш керек. Эркектер да бактылуу боло албай атат. Анткени эркектер ооба таппагандан кийин ал бизде выждан деп коет, ички өзүн өзү кемирип атат баары бир. Мен эркектигимди аткара албай атам деп түпкүрүндө билет да, түпкүрүндө билет. Ага эле бирок эми ким каяктан күнөөлүү десе, биз күнөөлүүнү издегенге машпыз го, кыйынбыз. Негизи мен айтам, ушу аялдардын оор болгонун эле кайрадан түпкүрүндө аялдар болуп калат экен десем, сен дейт, мону аялдарды кемситкенге барабар эмес булчу. Бул ошол эркекти да тарбиялаган аял болуп атпайбы? Кайра элечи. Ошол эркектерди дагы болочокто эркек боло тургандар дагы жаш балдарды эне тарбиялайт экен. Демек энелер кичинесинен сен эркексиң деген түшүнүктү өтө жогору коюш керек. Мисалы билесиздер, Кудус, азыркы Палестина жергесинде бир мезгилде Умар ибн Хаттаб алгандан кийин, бир мезгилде христиан журтулдары, ошол аскерлер ошол жерде алып койгондон кийин мусулмандар ушундай депрессияга кабылып, биз ушул христиандарга алдырып койдук ушул жерлерди, эми эмне кылабыз деп бир топ ойлонушат да. Анан арадан бир 80 жыл өткөндөн кийин анан ошол жерде бир жесир аял дейт, ошо баласын күндө тарбиялап, күндө эртең менен тургузганда, эй балам, ордуңдан тур, сен чоң жумуштарды, чоң иштерди аткара турган жигитсиң. Келечекте ошол Кудусту сен бошотосуң, мусулмандарга сен алып бересиң деп, ошону күн сайын ошону таптап, сен мыктысың, сен баатырсың деп жүрүп ошол аял. Ошол бала кийин 40 жылдан кийин чындап эле Салахуддин Айюби деген бул мусулман үммөтүнүн эң ишенимдүү, бир сыймыктуу күрт элинен чыккан бир баатыры, ошол кишини энеси тарбиялаган. Жана мисалы көп аалымзадалардын, көп илимдүүлөрдүн, мазхаб башчыларынын аркасында эркектер турат, мисалычы. Көп эле мисалы биз ар дайым эркектерди эле баягы мындай биринчи планга чыгарган менен артында тыл деп коет, күчтүү же жубайы күчтүү болгон, же энесинин чоң тарбиясы болгон сөзсүз. Ошон үчүн кайра эле баягы жоопкерчилик аялдарга келип атат да, аялдар ошол эркекти эркектей кылып тарбиялоосу, анан кызды кыздай кылуусу, мисалычы, кызды папес деп, ал кыз илгери конок болчу Кыргызда, ошону коноктой кылып, ага жакшы тарбия берип, мисалы мен таксиде жүрүп, ушуну көп жерде айтам. Улгайган киши айтып атат мага, биздин ниетибиз бузулуп калыптыр, орто жаштагылардын, ушу 55-60 жаштагылардын ниетибиз бузулуп калды дейт. Эмнеге десем, биз дейт ушул көрөкат кылып, акча топтоп, жыйнап, анан мынтебиз дейт. Мисалы байбичем менен дейт, ушул кызыбыз бар, ушуга бир үй кылып коелу, эртең балким бир турмушу болбой калса, бул ошол үйдө жашап калат деп туруп, ошого үй алабыз чындап эле дейт. Ниетибиз башынан эле дейт, ушул болбой калса деген ниет болуп калат дейт. Анан чындап эле ал турмушка чыгат, анан турмушка чыкканда билесиз, турмуштук жашоодо өйдө ылдый болот, казан аякка башат дегенде, анан баягы кыз кичине болгондо эле мурункудай илгерки аялдар, ай, өлүң чыксын бул үйдөн чыкса, мага келбегин, кайра төркүнүңө ыйлап келбегин дечү да. Азыр болсо келгенди кайра акыл насаат менен кайтарган ордуна көпчүлүк учурда, ай кызым, сен 9 ай ичимде баткансың, эми сыртыма батпай калмак белең, кел, өзүңдүн үйүң бар
деп туруп тигиден ажыратып алып туруп ага үйгө чыгарып коюп атат. Бирок ага үй бүлө болуп бере албайт. Баягы жубайлык бир рахатты бере албайт, энелик рахатты бере албайт, баары бир канчалык комфорт болбосун. Анан коомдо ошондой бир немелер катмар неме болуп баратат да. Көбөйүп баратат. Ошого ата-энелер биз өзүбүз күнөөкөр экенбиз. Ошону дейт жаштайынан ошол кызды дейт тескерисинче үй алган акчага дейт кызды жакшы окутуп, мисалы 5 жыл. Анан кийин ага жакшы тарбия берип, балким кол өнөрчүлүк башка бир курстарга жөнөтүп, ал кызды ар тараптуу өнүктүрүп, келечекте мыкты эне кылса, мыкты эне кылып тарбиялап койсо, ал бир үй бүлөнүн бекем кармаган бир аял болсо, ал бир институтта бул үй бүлө деген бул коомдогу бир кирпичти кармап турганга барабар. Ошондо болмок да. Биз баягы ниетибизден эле жаңылып атабыз да, ушуга үй алып берип койсок, биз комфортту биринчиге коюп алдык да, бирок комфорт тигини бербейт, рахат, жашоонун рахатын толук бербей атат. Ооба, сиздин баягы жасаган видеолоруңузда, которгон котормолоруңузда дагы жакшы сөз айтканыңыз бар экен. Балага эмне берет ата-эне депчи. Чынында тарбиясы, өнөрү деп аябай жакшы сөздөрдү буга сөзсүз түрдө кайтып келебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Марва ТВда биз түз эфирдебиз. 0705 96 94 41 номерин аркылуу бала тарбиясы жөнүндө дагы суроолорду берсеңиздер болот. Жаштардын абалы жөнүндө, балким Байкенин сүйлөгөн сөздөрүнүн арасында өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек. Көп жылдардан бери ушул коомдук ишмер катары көптөгөн баягы муктаж балдардын арасында дагы, анан коомдогу баягы өйдө ылдый окуяларда өзүңүздүн ойлоруңузду билдирип жүрөсүз. Анан мен айтат элем да, азыркы биздин, сиз туптуура айттыңыз, бири-бирин күнөөлөмөй заман депчи. Анан азыр ушул учурдан пайдаланып, эркек бала тарбиялап аткан энелерге эмне деп айтат элеңиз? Эркек бала тарбиялоодо энелерге кандай десем, мисалы энени ошол тарбиялоодо мындай болот да, эненин ролу менен кошо атанын ролуна мындай ким кандай көрөт. Мисалы аял киши күйөөсүнө кандай мамиле кылса, мисалы эркек бала ошону көрөт. Мисалы биз көбүнчө мындай да, тарбиянын тил менен болуп атпайбы? Негизи пайгамбарыбыздын усулунда тарбиялоонун негизи эле дааваттын деп коелу, акыйкаттын жеткизүүнүн 80% бул амал, ал эми 20% сөз болчу да, сөз түрүндө. Анан биз тескерисинче азыркы коомдун бир ушундай кейипке келгенин бир себеби, биз ушуну алмаштырып алдык да, пайыздык ченемине. Биз 80% сөзгө өттүк дагы, анан 80ден деле көп менимче 90% сөз, анан 10% амал болуп калды. Анан бала эч качан айтканыңды кылбайт да, бала кылганыңды кылат. Мисалы балага сен тамеки тартпа деген менен өзүң тамеки тартсаң, бала сенин кылганыңды кылат, сенин айтканыңды кылбайт. Буга баягы биздин кыргыздын деле макалы бар го, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген, балким ошондон келип калгандыр. Адамдар ар дайым бирөөнүн айтканын эмес, кылганын кылат. Адам өзү айтканын өзү кылбаса, демек ал өзү амал кылбаса, демек ал акыйкат эмес да. Эгер акыйкат болгондо адам өзү да ошого амал кылат. Демек кайрадан эле ата-энелер өздөрүн тарбияласын дейт экенбиз. Ооба, тарбия кылуу үчүн өзү тарбиялоо болуш керек. Өзүн өнүктүрүш керек. Аял киши өнүктүрүш керек. Мен айтпайм, аял киши окуш керек, кошо ага бирок эркек кишинин ошо салымы болуш керек. Баягыдай аял киши кечке көрө каттан бошобосо, бизде мисалы көп өзүбүз айтып коелу, таксырлар деп коебуз, диндар адамдар аял кишини баарын үйүп койгон дагы, анан кийин өздөрү ушунда тарбиясын да кыл, оокатты да кыл дейт да, үйдөгү баардыгын кыл дейт. Ага аял киши физически жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн ага кол кабыш кылып жардам кылыш керек. Же ал сага мындай айтканча кызматчы болуп оокатыңды кылыш керек биротоло, же болбосо тарбия менен отуруш керек. Аны экөөнү тең айкалыштырышка мүмкүнчүлүк болуш үчүн бир аз жардам берсе, мисалы шарт түзбөш керек. Шарт түзсө ал окуйт, окуганга, өнүккөнгө, ошондо ал балага мээрин берет. Мээр көргөн бала анан кийин мыкты адам болот. Менимче биринчи баланы мисалы жапондордун бир тажрыйбасы чыгат. Жапондор 4-класска чейин ашыкча сабак жок экен. Ошол жапон маданияты, жапон тили, жапон этикасы деген гана 3-4 сабакты гана окутат экен 4 жыл. Бизде ошондой эле болсо дейм да, анткени бизде эле 4-класска чейин оңор эмес көп нерсени үйүп алганбыз балага, бирок ошону деле жыргатпайт бала. Андан көрө ушу балага элементарный санаганды, окуганды, окуп түшүнүүнү үйрөтсөк, ошол жетиштүү болмок. Андан ары бала өзүнүн баягы шыгы менен алып кетмек да. Анан бизде мисалы 1-класстын эле баласына 3 тил үйрөтөт экен, мен таң калып атпаймынбы? Эне тили кыргыз тили, анан орус тили, анан англис тили. Ал эне тилинде жакшы түшүнө элек баланы 3 тил менен кыйнап атпайбызбы бизчи? Ошого биз бир аз программаларды жеңилдештирип, балага мээр бериш керек аслында. Аял киши мээр көбүрөөк берсе, мээр көргөн бала эрктүү болот, өзүнө ишенчек болот. Ишенген, мээр көрбөгөн адам
мондай комплекстүү болот ичиндечи. Мисалы азыр коом эмне үчүн проблема көп болот атат. Мисалы ажырашуу көп, башкасы көп. Эмне дегенде мен ойлойм 90-жылдары баягы ата-эне көрөкаттын айынан көчөгө чыгып кетип, бир аз балдар тарбиядан бир аз өксүп калды да. Анан ошондо балдар мерез болуп калды деп ойлойм да. Кыргыздын мерез деген сөзү эки сөздөн турат да. Мээри аз дегенчи. Мээр көрбөй калган, мээри аз көрүп калган бала да. Анан мерез коом пайда болду дагы. Ал мерез коом учурда 20 жаштан өттү. Аларчы ошо 90-жылдан 94-95тен азыр өздөрү ата-эне болуп бала тарбиялап аткан учуру. Алар мерез болгондор, мээр көрбөй калгандар эми мээр бере албай кыйналып атат. Биз эми мындан нары кандай кылышыбыз керек десе, ошону мээр беришибиз керек. Бирок мээрди биз питание менен, баягы өзбек ажы жакшы айтат эле, питание менен воспитанияны алмаштырбайлы депчи. Питание бул башка нерсе, воспитание такыр башка нерсе. Ошондой воспитание бул мээр берүү башка. Ага колуна бир телефон карматы менен курсагын тойгозуп коюу менен маселе чечилбейт. Керек болсо телефону жок деле ага күндө бир балага ата-эне менен баарлашуу, ата-эне менен ата-энесин күтүш керек да. Кээ бирлер ата-энесинен келсе деген балдар бар да, ушул келбей турса сон болмок, жазы мынтет антет депчи. Анан сиз баягы сөзүңүздүн башында бир суроо берип кеттиңиз, мен унутуп калыпмын. Эмнеге мен ушул нерсеге келип калдым, кызыгып калдым, эмнеге жазып калдым, эмнеге инженер кантип азыр бир макала жазып же котурмага келип калды. Анан мени өзү деги бала бакчада 11 жыл мектепте, 5 жыл университетте орусча окудум негизи. 25 жашыма чейин бир кыргызча китеп окуп аптырмын да. Анан эмнеге мен азыр кыргызча жазып калдым деп өзүм суроо берип калсам, мунун себеби атамда экен. Атам тарбиясында. Атам айылда бизде билесиз 90-жылдардан орто ченеминде баягы Акаев заманында свет бат-бат өчүп турчу да. Анан биз үйдө баягы кышында от жагып алып, свет өчүп калгандан анан чырак коюп, шам коюп, анан атам бизге Манастан же болбосо Эртөштүктөн ушул жат билген жерлерин айтып берип, анан Чептинердин Күчүбек, ушул Толубай Сынчыга окшогондор жат айтып берчү да мага. Кайра айтса, мага баягы ал мезгилде интернет жок, свет өчүп болсо телевизор жок. Телевизор болсо дагы ал КТР саат 6-дан кийин көрсөтчү да. Анан ал нерсе жок. Мен көз алдыма баягыла жанданып, кичинекей баланын могул көкүрөгүнө ошол сиңип калыптыр да баары. Анан кийин орусча окуп кетиптирмин. 10-15 жыл орусча окуган менен бирок түпкүрүндө баягы уйтуп койгон нерсеси кийин өнүп чыгыптыр да. Ошон үчүн мен энелерге да көп айтам, азыр мисалы алды элеген эне калбай калды да. Алды ошону үйрөнүш керек. Буну мисалы жөнөкөй эле көргөн менен чоң философиясы бар. Анан жомок айтуу. Мисалы мен азыр деле күндө дебейм, колум келишинче аракет кылам балдарыма жомок айтып бергенге. Жомок айтып бергенге аракет кылам. Азыр ушул техниканын заманында деле телефондон деле менин балдарым мультфильм башка нерсе көрөт, бирок жомокко башкача кулак түрөт да. Жомок бул адамдын фантазиясын өстүрөт. Ошон үчүн жомок айтканга көп беришибиз керек. Жомок айтып, жомок айта албасаңыз, китеп окуп бере албасаңыз, эч болбогондо мындай өзүңүздүн оюңуздан, кыялдан, бир фантазиядан деле айтып, баланын эң башкысы фантазиясын өрчүтүш керек. Мисалы, ошол нерсе кийин ошо чыгарат ошону балачы кийин. Уюп калган нерсеси чыгат сыртка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен 11-ди бүткөндө иншаллах мугалимге тапшырсам жакшыбы же медресеге би? Аллах разы болсун. Мугалимдикке дейт окшойт. Ва алейкум салам рахматулла. Мен негизи ушуга келдим. Негизи биз 90-жылдан бери ушу көйгөйдө андай орун жашасаң өлүм ашкера болот дейт. Биз ушу көйгөйдү айтпай атабыз негизи. 90-жылдан бери дин эркиндиги келип, биз 30 жыл ичинде жалпы жонунан ислам университеттери, медреселер же болбосо теология факультеттеринин жалпы бүтүрүүчүлөрүнүн саны 10 миңден ченемде 10 миңдей болуп калыптыр да. Анан 10 миңди менден бир жакшы эреже бар. Ар бир адам бул жашоодо 5 адамды өзгөртүш керек. 5 адам жашоосун өзгөртүп, өзү сымал, өзү да өзгөрүп, алар да өзгөртүш керек. Ошондо 5 болсо 10 миң адам, 50 миң адам өзгөртсө, өзү менен кошо 60 миң адам, коомдо 60 миң адам эле акыл эстүү түз жүрсө, менин оюмча бул коомдун уюткусу болуп, коомду уютуп туура жокко баштайт да. Бирок өкүнүчтүү жагдай эмне? Ошол 10 миң баягы биздин айтмакчы диний тармактагы бүтүрүүчүлөрүбүз башка 50 миңди өзгөртмөк биякта турсун, өзүнүн кээде өзүн жоготуп коюп атат да. Ошондуктан мен негизи ойлойм да, азыркы 21-кылымда мисалы информатиканы кесип кылгандын кереги жок мисалы.
ооба программирование, инженерия ал башка маселе, бирок информатика деп тапшырбагыла дейм да, мисалы өзүм окуучуларыма. Анткени азыркы учурда информатика деп компьютерди иштетип билүү бул заман талабы, бул оокат жегендей, тамак жегендей эле буну ар бир адам билиш керек. Же болбосо мисалы англис тилинде тапшырбагыла дейм да. Мисалы кесип кылып. Эмнеге дегенде, ал англис тилин кошумча билүү ал адамга азыр милдет болуп калды, ар бир адамга. Ошондой эле мен ойлойм, эми бардыгына эмес, кээ бир адамдардын арагынан шыгынан динге болгон кызыгуусу, ушундай зээни күчтүү болот. Алар өзүнчө дин багытында мындай болсоң чубак ажыдай бол деп коем да мен кээдечи. Раматылык чубак ажыдай болуп ушундай аалым даражасына чыга тургандай, ушу илимдин артынан казып кире тургандай даражада болсоң, анда бар ушул диний жака. А негизинде диний нерсени, диний бир билимди кесип кылууну мен мындай туура көрбөйм негизи өзүм жеке. Балким биздин кээ бирлерибиз, агайындерибиз, устаздарыбызга балким менин пикирим жакпастыр, бирок мен ойлойм бул туура эмес. Мен ойлойм ар бир адам жеке бир кесипке ээ болуп, ал эми анын диндарлыгы, анын кесип кылбай диндарлыгы анын жеке ичинде болуш керек. Мисалы ошондо англис тилин билет, англис тилин бирок кесип кылбаш керек. Компьютерде жакшы иштейт. Ал дагы ал кесип эмес, анын бир кошумча бир шыгы болуш керек. Ошондой эле диндарлыгы дагы менимче ичинде калыш керек. Бул биздин карындашыбызга мен ушу мугалимчилик бул чоң иш деп билем. Дал ошол динге кызмат да ошо мугалимчилик менен болот. Анткени пайгамбарыбыз өзү чоң мугалим болгон, чоң устаз болгон, чоң мыкты педагог болгон. Азыр нечендеген ак чач педагогторубуз, мисалы илимдин докторлору, академиктерибиз пайгамбарыбыздын кээ бир усулдарын көрүп педагогикада таң калышып, 14 кыл мурунку нерседен азырда сабак алып атышат да, мисалы. Анан биз баягы мисалы амалында көрбөйбүз да, мисалга нечендеген педагогтор бар, бирок өзүнүн балдарын жакшы тарбиялай албай калган да. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам чындап эле ал устаз да болду, мындай таалим тарбияны берип, ошол мезгилде мөмөсүн да көрсөтө алды да. Ал өзүнүн сахабалар аркылуу, өзүнүн бала чакасы аркылуу, аялы менен болгон мамилеси менен ал көрсөтө алды. Ал реалдуу дагы бир гана теорияны эмес, практиканы да көрсөтө алды. Ошонусу менен менимче айырмаланат. Сиз сунуш кылган мугалимдиктен башка да кайсыл кесиптер бар? Мисалы азыр бизди 11-классты бүтөйүн деп аткан 10-9-класстын окуучулары көрүп аткан болсо, азыркы замандын талабына ылайык кайсыл кесиптерге барыш пайдалуу деп ойлойсуз? Учурда баягы научно-технический прогресс деп коет, негизи прогресстер баардыгы мындай өсүп баратат. Анан менин оюмча бул деги эле илимпоздордун пикиринде 21-кылым андан кийинки адамдарда көбүрөөк социальный проблемалар күчөп атат бизде. Психологторго өтө чоң муктаждык бар, мисалы. Бизде учурда психологду мен азыр өткөндө таң калып атам. Ысык көл областында жалкы бейөкмөт уюмдар психологко муктаждык болуп, Ысык көл областынын айланасында жашаган психологдорду ушу жумушка тарталы десе, психолог жок болгондугунан ушул биздеги БГУдан, Бишкек гуманитардык университетинен окуп аткан 4-курстагы 4 кызды, Ысык көлдө 4 кыз бар экен болгон. Ошолорду алдын ала эле мындай айтмакчы брондоп коюптур да. Келсеңер бизде иштейсиңер депчи. Ала эмнеге дегенде психолог жок. Бизде баягы бир тенденция жаман болуп кетти, бир мезгилде баары эле экономист, баары эле юрист, баары эле бир биздин кыргыз баягы 5000 сом алса дагы бир колуна монтуп бир папке кучактап алып жүргөн жакшы көрөт да. Ал туура эмес. Bundan биз кайтышыбыз керек. Анан диплом негизи бир нерсенин бир көрсөткүч эмес. Бул диплом бир кагаз эле. Кагаз. Биз азыр ошо психологияга, социалдык илимдерге, социологияга, мисалы, антропология деген азыр кыргыз ага бербеген, мисалы, философия, ошолорго бербей атат. Ошо гуманитардык жакты өсүтүшүбүз керек. Ошол эле учурда техникалык, мисалы, азыр IT инженерия күчөп атат. Ошого тапшырса, бул биздин кыргызга да ыңгайлуу. Тиги жайлоодо отуруп алып, тиги интернет бар жерден байланышып ишиңизди кыла бересиз, мисалычы. Ошого мен жеке көбүрөөк ошол нерсеге багыт бермекмин. Ал эми эркек балдарга могул дин жаатында кызыккан балдар бар, мисалы, ошолорго айтам, тарыхка да тапшырган адам калып атат. Тарых изилдеген, тил изилдеген. Мисалы, мен тил боюнча да кызыгам. Эмне үчүн биз баарын эле молдо кыла бербестен, балким ойлойм, бир бөлүгүнө Кусейин Карасаевдей аталарыбыз чыкпайбы, мисалы. Же болбосо тарыхчы Тоголок молдодой санжырачы аталарыбыз чыкпайбы. Ошол менен деле динге кызмат кылса болот да. Анан биз баарыбыз эле молдо болгон менен, бирок молдочулугубуз чектелип калды да. Ошон үчүн бираз
ага сүйлөй берсек ал көп да, буюрса программанын эмесинде ооба. айтабыз. Кийинки суроо келиптир 0705 96 94 41 WhatsApp номерине. Аллах сиздин кыялданган жашооңузду бердиби дейт. Дагы бир ирет эфирге эсиңиздерге сала кетели. Бизде конокто Нурият Абдилазиз, коомдук ишмер. Биз жаштар жөнүндө, бала тарбиялоо жөнүндө кеңири кеп кылалы деп чечкенбиз. Насихат радиосунда жана Марбат ТВда. Ушул эфир үчүн Элмира Рысбековага чоң рахматыбызды айтабыз. Себеби азыркы коомдогу көңүлгө чак келген жана адамдарды өстүрүп өнүктүргөн программалардын көп болушу абдан пайдалуу да. Демек сизге кайрадан эле жанагы суроо, Аллах сиздин кыялданган нерселериңизди бердиби? Аллах кыялданган нерселеримди адам өзү мындай да. Биз мусулмандар дуа кылганда эки нерсени дуа кылабыз го. Кудай Таалам бул дүйнөнүн жакшылыгын жана акыреттин жакшылыгын дал ошондой эле берип, бизди тозокотунан сакта деп күндө дуа кылабыз го. Биздин Куранда бизди Аллах Таала үйрөткөн дуа. Бул дүйнөдөгү жакшылыгын Кудай Тааладан мен эч немем жок. Ыраазымын, Аллах Таалага толук ыраазымын. Мага берип атат. Берди десем да болот, толук ата-энем бар, бир туугандарым бар. Эркин бир мамлекетте динимди, ишенимимди, ой пикиримди эркин айтып тутуна аламын. Аллах Таала менин кыялымды орундатты. Буйруса ал эми акыреттегиге эми аракет кылып атабыз, аны үмүт кылабыз. Аллах Таала иншалла берсин баарыбызга, жалпыбызга деп. Иншаллах. Ассаламу алейкум. Сиздерден Аллах разы болсун. Айтыңыздарчы, дават жөнүндө аялы эптеп, иштеп, пол жууп, акча чогултса, күйөөсү аны алып даватка чыкса болобу? Деги эле даватка кетип жатканда үй бүлөсүн, тамак ашын камсыздап кетиш керекпи? Же даватка жетерлик акча таап алып кетип калса болобу? Негизи Бул эми бүтпөгөн тема. бул негизи бүтпөгөн тема. Эми дават деп азыр бизде айтып атпайбы? Даватты мен негизи кененирээк алганга аракет кылайын. Мисалы, сиз мисалы могул радиодо пультта туруп, эл менен баарлашып, элге туура маалымат жеткизип, бул да бир даваттын өзүнүн бир бөлүгү. Мисалы, кимдир бирөө көчө шыпырып деле элге мындай өрнөк, дават деген сөз бул өрнөк деген сөз. Адамдарга өрнөк болуп, адамдарды туура жакка багыттоо. Ал эми сөз менен кылат. Ал эми бая бул жерде суроодо келген нерсе бул даваттын бир усулу, бир тартиби десек, бул эрежеси десек болот. Бирок биздин коомдо бир жаңылыштык бар. Менин гана усулу, менин гана жолум туура, калгандарыныкы ката деген бул туура эмес түшүнүк. Бул даваттан жакшы биз мөмөсүн көрдүк, 30 жылдан бери жакшы болуп атат, дагы да болуп атат. Анан бул даваттын ичинде мен деле аралашып көрүп билем. Ал жерде деле аялың таштап коюп эле өзүң каалагандай чыгып кет дебейт, тартиптери бар, эрежелери бар. Ал жерде деле өзүнүн башчылары бар, алар деле үйдөгү баардык оокатты тыңдап коюп, анан кийин чык дейт, мисалычы. Бул эми жеке бай инсандын өзүнүн кемчилиги деп ойлойм да. Жеке кемчилиги. Анан негизи биз инсан кемчилиги менен жалпы диний кемчилик же болбосо бир инсандын кемчилиги менен бир жамааттын кемчилигини ажырата билишибиз керек да. Кызыктуу суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Руханий ооруларды кантип дарыласа болот? Кандай китептерди сунуштайсыз дейт. Мен ушу менен бирге эле сизден алгач рух денени көтөрүп жүрөбү же дене рухту көтөрүп жүрөбү, ошондон баштап туруп анан кийин руханий оорулар барбы жокпу, ал эмне сиздин оюңузда? Мен руханий оорулар албетте бар. Бул совет доорунда мындай болгондо руханий ооруларды бизде психический больной деп эле баарыны тиги ооруканага жаткыза берген. Бардыгын ошол жакка жаткызып эле баарына дарылабай эле тескечи анын руханий оорусу күчөгөн. Мисалы, бизде азыр учурда жин оорулары деп коет го, жин оорулары күчөп кетти. Ал эми учурдагы абалда тескерисинче биз динге берилгенибиздин балким бир жагынан баардык жада калса медициналык ооруларды деле, психический ооруларды деле биз баарын эле жин ооруга киргизип алдык да. Биз ошону алтын ортолугун табышыбыз керек дагы. Менин оюмча, ар бир мисалы ошол психиатриялык бир диспансерлерде сөзсүз бир рукия илиминен илим алган, жин илиминен кабары бар бир дин адиси менен кошо ошол эле мезгилде медициналык бир мыкты адис отуруп экөө аныкташ керек. Бул чындап эле руханий жин оорусу же болбосо тиги медицинага таандык бир оорубу депчи. Анан ошого жараша же медициналык тараптан же болбосо руханий моундай эмчи домчулук тараптан ушул жактан жардам бериш керек да. Эмнеге өсүп жатат? Менин оюмча, пайгамбарыбыз хадистеринде бар, көз тийүү бул бар депчи. Бизде көз тийген көбөйүп кетти. Анан мисалы назар тийүү, көз тийүү, мисалы сук кирне деп коет кыргыздардачы. Ушунун баарына биз могул социалдык биздин жашообуз, социалдык тармактарда жашообуз
ушунун себепчиси болду дейм да. Анткени мына коомдо акыркы 1 жылды алалы, коомдо биздин Instagram желесинде эң алдыңкы, эң көп мындай айтмакчы подписчиги бар деп коебузбу биз. Подписчиги барлар 2-3 жолу мындай чоң бир автокырсыктарга кабыл атат, башка болуп атат. Муну мен жеке айтам, бул көз тийгендин эле себеби. Жашооңдогу, жеке жашооңдогу интимный кайнады бир чек болуш керек. Кайсы бир бөлүгү ооба элге жарыялана турган жери бар, бирок ошол эле учурда өзүңө гана таандык, эч кимге жарыяланбай турган, сыр койпой кала турган да нерсе болуш керек да. Биз азыр эч нерсебиз калбай, сырыбыз калбай калды коомдо. Азыр кайсыл жерде тамактанып атасың, ким менен жолугушуп атасың, эмне жеп атасың, эмне ичип атасың, эмне кийип атасың, баарын жарыялап атабыз да. Анан ошого мындай жетпеген адамдар бар канчасы. Мисалы элементардуу эт жебеген адамдар бардыр, элементардуу кызына бир бут кийим алып бергенди ала албай аткан адамдар бардыр. Анан ошолордо биз кантип эле тиги кызгануу, көрө албастык же көз тийбесин, кантип ошону жаралбасын. Жаралат. Экинчиден биз тамак ашыбыз бир аз начарлады десек болот. Анан ол үчүнчү маселе негизи менин божомолумда Куранда аят бар эмеспи? Кимде ким сүткорлук кылса, кыямат күнү жин тийген абалда тирилет дейт да. Ошондой болуп атса, демек бул дүйнөдө деле ошол жин тийгендин же болбосо руханий оорулардын көпчүлүгүнүн себеби менин оюмча бул азыркы кредиттик система да. Кредиттик системага азыр батпаган кыргыз калбай калды. Менимче ар бир үй бүлөдө өзү албаса дагы бир тууганы бар, бир тайке жээни бар дегенде атасы, апасы же бир туугандар алып атат да. Ошол бул сүткорлуктун системасы менен биз баардыгыбыз ушул сазга батып калып, анан бул руханий ооруга да алып келди да менимче. Анан китептер сунуштаган айтылат, эми китептер жалпы Куран окуганды, баягы эле жалпы эле биздин китеп эң чоң шифа бизде Куран деп эсептейм. Куран окуш керек. Анан жалпы рухту өстүрүүчү китептер бар, акыл эсти кошо өстүргөн ыйман темасына, мисалы Имам Газалинин жакшы китептери бар, мисалы жүрөктүн ачкычы, ошо жүрөк сырларынын ачкычтары боюнча ошо жүрөккө бир аз көбүрөөк кылбасак, биз акыркы мезгилде диний илимдердин көбү да орусча айтканда сухой, курук болуп баратат да. Биз баягы фыкхый юриспруденциянын деңгээлинен чыга албай калып атабыз. Муну кылсак болобу, болбойбу, антса кандай болот, ушул эле. Анда руханий, мындай рухту азыктандыруучу китептер жок болуп калды. Рахмат. Кыялданган жашооңузду бердиби Аллах деп жазыптыр бирөө. Антип айткан күнөөгө баткан адам антип айтып жатат окшойт. Эми баарыбыз эле күнөөгө батабыз, бирок Аллах Тааланын мээрими чексиз, ошондуктан Аллах Таалага ибадат кылалы деп өзүнүн оюн билдирген экен биздин угармандарыбыздан бирөө. Саламатсызбы? Балам архитектор жагына окуйм дейт. Бул кесипке кандай көз караштасыз? Мен жакшы көз караштамын. Баса айтып кетейин, мен улуу балам азыр биринчи класста окуп атат. Балам негизи бул лего деп коет, бир нерсени кураганды, сүрөт тартканды жакшы көрөт. Анан эми сүрөт тартат десе бизде кээ бирлери диний түшүнүк менен такыр болбойт деп колго чапкандын кереги жок. Балким туура нугунда тартса болот. Мисалы имараттар тартса, пайдалуу нерсе тартса деп. Анан менин балам үйдө леголор чогултуп бергенде өзү бир күн бул карантин убагында апрелде балам мечит, 2 кабаттуу мечит жасаптыр. Мечит курап легодон. Анан ичине адамдарды мондой сажда кылып аткан, руку кылып аткандай кылып, ошолорду коюп, анан бир киши отуруп карасам, бир жерге мондой бир баланы отургузуп коюптур. Бир кишини отургузуп коюптур, анан алдына микрофон чыгарып коюптур. Микрофон да жасап коюптур легодон. Анан бул ким десем, балам Чумак ажы дейт да. Анан Чумак ажыны Б деп албай, М деп Чумак ажы деп алыптыр. Анан мен жакшы ниетимде ушул мечитимде буйруса бүтсө, бир жол ачылып калса, Чубак устазга алып барып көрсөтөм деп атып элем. Анан насип эмес экен, жетишпей калдым. Анан ал ортодо кайтыш болуп кетти. Анан ошого ойлонуп калдым ошондочу. Эмнеге биз мусулмандар мисалы канча деген ишин мечит салабыз, башка кылабыз, бирок балдарга оюнчук иретинде дагы мисалы эмне үчүн мечиттин легосу жок бизде? Мисалы бир куралдын, автоматтын легосу бар, бир оюнчук машиненики бар, баарыныкы бар, бирок мечиттики жок да. Эмне үчүн биз мисалы Ая София мечити бар, чоң мечиттер, Кудус мечити бар, мисалы пайгамбарыбыздын Мединадагы мечити бар, Кааба болот мисалы. Ошолордун баардыгынын мисалы түссө, балдар ошону жасап, ошону кызыкса, архитектура өнүгүп бизде ислам илгерки даңазаланган ба, ислам архитектурасы кайра чыгабы эле, кайра биздин үммөттөн ба Мимар Синанга сымал мисалы түркүгү жок мечиттери салып койгон экен учурунда. 16-кылымда салган мечиттери учурда дагы турат, учурдагы архитекторлор да таң калат агачы. Ошондой Мимар Синандар чыгабы эле дейм да. Ошон үчүн архитектурага көңүлүм түз. Биз ошол багытка баланы тарбияласак болот. Сүрөт тартса, демек ошол жагынан сүрөттү
ошо художественный чыгармачылык жагын ошол жака бурса болот да. Азыркы сиздин айтканыңыз бир бизнес адамы үчүн жакшы идея болду болсо керек, себеби биздин Кытай коңшуларыбызга кандай тапшырык берсең ошонун баардыгы келет эмеспи? Аны бирөө айтты мага, монтип айтты, сиз дейт азыр 3D принтер деген чыкпадыбы? Ошо 3D принтердерди бир жакшы мечиттин моделин жасап, ошонун бөлүкчөлөрүн бөлүп чыгарып алып туруп, анан ошо бир экземплярын тегит Кытай туугандарга жөнөтсөңүздөр дейт, анан 1000 дана, 10 000 дана деп аларга ошо тапшырык берсеңиздер, алар силерге жасап берет дейт. Анткени базардан азыр мен чүккөлөрдү, Кытайдан чыккан чүккөлөрдү көрө баштадым. Буга чейинки суроо өтүп кетти, бирок баары бир эле берип коеюн. 9-классты бүткөн кызымды кайсыл медресеге берсе болот? Ошол учурдан пайдаланып, мен ушул кыздарды сиздин жанагы YouTube'дагы материалыңызга кайрылып кетсек да, баягы өнөр үйрөтүш керек, билим бериш керек деп балдар кыздарыбызга чынын ушул ата-энелер ойлоп атат да, медресеге берсек эле өзүн да куткаруу максатында, баланы да куткаруу максатында. Мен өзүм балдар үйүндө иштеймин, анан кээде ооба атасы каза болуп калган, энеси каза болуп калган балдар келет, алып келет туугандар, анан өздөрүнүн оокаты тың эле да. Мисалы, эмнеге алып келдиң десең, бага албагандан эмес, тарбия бере албагандан дейт. Ал коом азыр өзү тарбиялабайт, баягы балага убакыт мындай айтмакчы курбанчылык кылбай эле, сиз айткандай бир жерге алып барса эле, ушул бала мындай бир өзүнчө эле можиза болуп эле, керемет болуп эле, бала оңоло калып эле, ыймандуу болуп жакшы чыга калса да, андай болбойт негизичи. Ал тиги фундаментин биз өзүбүз башынан куйбасак, 9-класска чейин ал кызга өзүбүз фундамент бербесек, анан 2 жылда эле ал кызды бир жерге бере койгондо эле ал оңолуп кетет деген түшүнүктөн бир аз алыс болушубуз керек. Албетте үйрөнүшү мүмкүн, жолукка келиши мүмкүн, жаттама бир илим алып алышы мүмкүн, бирок ал жүрөгүнө сиңдиби, анан кайра ал жерден чыккандан кийин ал ошону бекем карманып кете алабы, ал башка маселе да. Анткени көп эле учурлар көрүп атпайбызбы? Диндин баягы келип алып туруп, анан жашоодо бир турмуштук бир кыйынчылык келгенде исламдын тескерисинче жүз буруп койгон адамдар болуп атат. Негизи исламга адамдар же кыйынчылыкта же исламга келет, же тескерисинче чыгат да, ошондой экен да. Демек 9-ду бүтүп аткан кызыңа азыр кандай билим алууну, эмнени сунуштайсыз? 9-класты билим негизи Мен оюмча ал азыр кичинекей болуп атат да, мээрим сүүү 11-класска чейин. Светтик билимди дагы бекем бериш керек деп ойлойм. Анткени светтик деген негизи биз туура эмес бөлүп алганбыз да, жашоону светтик, анан дүйнөви же болбосо илимди да светтик, анан илгерки мечиттерде ошондой эле математика өздөштүрүлгөн, башка өздөштүрүлгөн. Мисалы мен жеке пикиримде, мисалы Куран жаттаган медреселерде мен ойломокмун, менин жеке эгер тажрыйбама койсо, мен жетекчи болгонумда 1 жыл Курандан да биринчи 1 жыл мен математика, ошол так илимге, эсеп илимине көбүрөөк көңүл бурмакмын да. Анткени мен жеке өзүм математиканы жакшы окуганмын. Жана сиз айткандай ар тармактуу болушумдун себеби ушу математика деп ойлойм да. Ооба, критикалык ой жүгүртүүңүз күчтүү. Математиканы жакшы өстүрүшкөн адам анализ өсөт. Анализ өскөн адам кайсыл илим болбосун аны тез өздөштүрөт. Ошон үчүн математикага бир аз басым койсо, эсепти үйрөтсө, анан бизде азыр математика сабагына сан катары үйрөтүп да, ал логика катары сүйдүрүш керек. Азыр окуучулар математика дегенде жүрөктөрү ызылдап, тим эле безилдейт, ушул сабакты анан сүйүш керек. Мисалы мен сүйүп окугам математиканы. Ошону аны логика кылып окута турган мыкты педагогдор керек, мисалычы. Ошол кызга мисалы балдарга да ошол математиканы күчтөндүрсө, анан калган нерсеси ачылат. Биз аягы светтик билимден бир аз өксүтүп туруп анан диний билим берип атабыз. Ал жакшы экөөнү журулуштуруш керек. Анткени илгерки аалымдаларыбыз баары математика илимден дагы адис болгон, мыкты. Ооба, көп илимдерден. Көп өнөрлөрдү билген, көп илимдерди билген. Албетте математика илимдердин бул ханышасы эмес, бул казыначысы дейт. Ханышасы албетте бул дин илимдери, бул албетте ал ханышасы болот илимдердин. Бирок анын баягы казыначысы болбосо падыша бир өкүмө сүрбөйт да. Казыначы болуш керек. Ошон үчүн биз ошол жака бирок басым кылсак. Ал эми бул карындашыбызга 9-класста эми ал мындай да, частный порядке баарына жалпылап айтыш туура эмес. Мисалы мындай кылсын же андай кылсын деп, анын биздин көңүлүбүз мындай болот да, кээде баланы Москвага жөнөтүп жиберебиз, же болбосо баланы окууга тапшыртабыз, могу жерге кел, национальныйда оку, улуттук университетте дейбиз. Баланын ою болсо тиги Америкада мисалычы. Анын кыялында эмне, анан бияктагы кыялым эмне, ошону эсептеш керек. Мисалы бул кызды азыр биз медресеге бербе деп коюшубуз мүмкүн, бирок бул кыз балким ошону көксөп каалап аткандыр. Балким биз келечектеги бир улуу бир устаз боло турган бир аялды илимден биз четтеп коюп аткандарбыз. Туура эмес болуп. Же болбосо буну жок медресеге окутуңуз десек, балким бул кыздын ою башка, такыр башкадыр. Бул тикмечи болуп калып аткандыр, же бир чыгармачылык жаатта бир
жазуучу болуусун каалап аткандыр. Аны биз болсо дин апарып ал жактан өзү жүдөшү мүмкүн да. Ошон үчүн биз менимче буну частный ата эне буну жакшыраак билет. Ошону караш керек. Бала менен сүйлөшкөндө үйрөнүш керек, баланын пикирин укканда үйрөнүш керек. Менин тажрыйбам боюнча, баягы 2012-жылдан бери мен да балдар менен иштешем. Менин тажрыйбам боюнча, урматтуу ата энелер, 9-классты бүткөндөн кийин бир жакка окуганы барган кыз өзүн чоң сезип калат экен да. Мындай карап көрсөк, ал кичинекей эле кыз, көп нерсени анализ кыла албаган кыз, анан үйдө жүргөндөгү тарбия башка, көчөдөгү өзүнчө эркин болгондогу, колледждеги, мектептин окуучусу эмесмин деп, эрте дагы турмушка даярдыксыз дагы эрте турмушка чыгып кеткен, же болбосо бир эрте кандайдыр бир чечимдерди кабыл алган учурлар болот экен. Ошондуктан ушул учурдан пайдаланып, жөн гана 2 жыл болсо дагы мектептин ушул мээримине, андан көрө ушул 2 жылдык убактыңызды балким бир курстарга берген, жакшы бир өзүн өнүктүрө турган курстарга берген, китепке берген, анан балким ошол медресеге деле барып курс катары акырын үйрөнүп, анан эң негизгиси сүйүү жана мээрим деп айтат элек. Анан баары бир мен ушул сөздөрдөн кийин коомдогу агрессияга сиздин көңүлүңүздү бургум келип атат. Өзгөндө мектеп окуучусу 3 жаштагы баланы алып барып мыкачылык менен өлтүргөн экен. Тилекке каршы биз бул окуядан кайгып кете албайбыз да. Бул ушунчалык сөгүнүп койгондугу үчүн 3 жашар бала бул эми такыр эле анализ кыла албай турган бир нерсе да. Бул эми тилекке каршы коомубузда биз бир кандай жакка баратабыз биле албайм. Ошон үчүн дагы көп иштешибиз керек болуп атат. Бул сиз мен эмне жөнүндө айтып атканымды түшүнүп аткан чыгарсыз. Агрессияны кантебиз? Макул, ошол мээрим жетпей аткан балдар, алардын ата энелерине мээрим жеткен эмес. Азыр өзүнө жетпеген мээримди балдарга дагы бере албай жүргөндөр бар. Анан ушул окуянын негизинде биз балдарга кандай бир көз караштарды, кандай бир нерселерди кыла алабыз? Негизи эле коомго ушул түш өлтүрөт. Негизи моундай жер планетасын алсак, жер планетасынын тегерегинде атмосфера, стратосфера деген өзүнчө бир катмарлар бар эмеспи? Ошондой эле 20-жылында академик Вернадскийдин жакшы бир теориясына ылайык ноосфера деп маалыматтык бир мындай катмар дагы бар да жер бетиндеги. Мисалы эмне деген десе, мисалы коомдо эмне көп сүйлөнсө, эмне көп мындай пикир жаралса, ошол мындай абага көтөрүлүп, кайрадан эле бизге жамгыр иретинде баягы бууланып жаап атпайбы? Ошондой эле кайра жайт экен да. Бизде коомдо эмне көп айтылып атат, мисалы бизде эң көп нааразычылык айтылат. Бийликке болгон нааразычылык, күйөөсүнө болгон нааразычылык, аялына, кайын журтуна дегенде жалпы эле ушул жашоого нааразычылык. Анан бизде эмне көп? Баягы ошол мыкаачылык, башка темаларды көбүрөөк кылабыз. Мисалы коомдо менин оюмча күндө болуп аткан окуянын 10-унун 9-у жакшы окуя, позитивдүү. Бирок биз ошол 10-дун ичинен эң бирөө негативдүүнү сууруп чыгып көбүрөөк чыгарабыз. Бул менимче журналисттердин да мында бир салымы бар деп ойлойм да. Анткени бул боюнча мен макалада жазып, кайрылуу да кылганмын. Жакшылыкты айтып жайгыла, жамандыкты айтпай жойгула деп. Анткени биз баягы бир жамандыкты айта берсек, жамандык акырын подсознательно деп коет, мээге отура берет. Мисалычы, мисалы советтер учурунда деле, Совет Союзунун мезгилинде деле чоң жаман бир үйрөгүнгө учурган кылмыштар болгон экен. Бирок ал кылмыштарды ошол милициянын бөлүкчөсү жана ошо жабыркагандар гана билген, аны сыртка чыгарган эмес, ал сырттагы адамдардын психикасын бузган эмес. Ал эми азыр илим техниканын, интернеттин өнүгүүсү бир жагы плюс жагы, анан минус жагын дегенде, минус ушул болуп атат, кемчилиги дароо ушундай нерселер жарыяланып көбөйүп кетип атат. Мисалы балдарга болгон зомбулукту мен билем, ошо Бишкекке жаңы келгенимде 14-жылы, 15-жылдын башы болсо керек, Ибрагим аттуу бир баланы ошондой бир жаман ызычуу болгондо, анан ошол жылдары статистика боюнча жылына бир 15-20 тегерегинде бала ушундай кордук көрчүкөн. Азыркы учурда ошол сан 5 эсеге өстү. Эмнеге 5 жыл ичинде 5 эсеге өстү? Анткени биз аны андан бетер көбөйтүп, коомдо көп реклама кыла баштадык. Мына айтмакчы, орусча айтканда черный пиар тоже пиар да. Биз пиар кылып атабыз да мунучу. Муну биринчиден айтпай койсоң да болбойт. Муну айтыш керек, бирок мунун ошол тийиштүү бир катмарда чөйрөдө гана айтылыш керек бул нерсе. Буну жалпы журтка айта бергендин кереги жок. Мисалы учурда зөөкүрлүк күчөп кетти. Мисалы зордуктоо күчөп кетти. Мисалы зордуктоонун дагы башка түрлөрү, туугандар, башкалардан болуп атат да, зордук, зомбулук. Ошону биз реклама кылганда, балким коомдо бир руханий оорусу бар адамдар бар да, ошого орусча айтканда предрасположенный, ошого мындай жүрөгү тартып турган нерселер. Бирок даабайт да, баягы бир аз эрки жетпей туруу да.
эки жетпей турат. Анан бир мезгилде баягы маалыматтарды окуганда тиги жакта тиги тайкеси монтип коюптур, анан мунусу мынтип коюптур дегенде ага баягы айтмакчы кылсам болот турбайбы? Бул деле кылыптыр, мен деле кылсам болот турбайбы деген түшүнүк ага мээсине тык эткенде ошол аны түртөт. Акыркы баягы жардан түртө турган нерсе ушул болуп атат да. Ошол маалыматтарды азайтышыбыз керек. Анан эмнеге зордук зомбулук көбөйдү? Менимче бул акыркы бир жылдагы изоляция деп коет, карантин мезгилинде оорунун кесепети болуп атат. Булчу оорунун кесепетинен улам адамдар бир аз бук болуп калды. Бугун чыгарыш керек болуп атат да. Букту адам позитивдүү жактан бир чыгармачылык менен, бир иштермандык менен, бир нерсе менен чыгарбаса, адам тескери жактан чыгат ал энергия. Анан балдарыбыз азыр эмне көрүп атат? Ата-эне мисалы көбү кайдыгер. Мисалы мен өзүм окуучуларымдын бирин өткөн анын телефонун карасам, мисалы азыркы атыш баягыда уруш ошондой бир оюндарга кирип кетиптир. Аны апасынан сурасам, мен дейт анын телефонун карабаптырмын дейт. Ошон үчүн мен жеке эле ушул эфирден пайдаланып ата-энелерге кайрылмакмын. 11-класс мектепти бүткүчө колдон келсе байланыш үчүн гана телефон берсеңиздер, мисалы бизде простушка деп коет эмеспи? Ал эми мо смартфон, андроидтерден бир аз балдарды алысыраак тутсак, колдон келсе эгер биз берсек дагы өзүбүздүкүнү бир аз убактылуу сааты менен берип көндүрсөк. Телефонго берип койгондон кийин телефонго бала кирип телефон менен виртуал аалам жашоосу ушу телефон менен болуп калды да балдарынчы. Тиги немеден реалдуу жашоодон кайтып калды. Биз азыр офлайн жашоодон онлайнга өтүп кеттик. Илгери адамдар онлайнга кириши кыйын болчу офлайндан. Азыр тескерисинче ошол онлайндан офлайнга чыгыш кыйын болуп баратат да. Анан колдо телефон ата-энеден өзүнөн да болот да. Телефон көргөн бала подсознательно ойлоп атат, ушул эң баалуу нерсе экен. Телефон атамдын апам жашоосунда. Атам менен апам мени карабай эле телефонду карап эле атат. Демек мен дагы ушуга ээ болушум керек деп анан талап кылып, анан биринчи телефон алгандан кийин ал бактылуу болуп сөзүнчө менде дагы ушундай баалуу нерсе пайда болду деп оюнчук пайда болду. Эми оюнчук да бир. Анан ушул менен өзүнүн жашоосун кылып, анан баягы көрүп атат, мисалы могу пикирине отуруп атат, мисалы атышканды көрөт, зомбулукту көрөт, башка зордукту көрөт, анан кийин аны аткарып атат. Буга мен бир мисал кылам. Бизде кээде мындай да, бул нерсени жайбагыла жамандыкты десем, коомдо кээ бир блогерлер, өзүбүздүн эле исламий блогерлерибиз жамандыкты көп жаят да, астапыралла мындай болуп кеттир, карагыла мындай болуп кеттир деп. Анан мен муну кылбай эле койбойсуңар, эмне кыласыңар реклама кылып десем, муну айтпасаң, орун айтпасаң өлүм ашкере болот, айтыш керек дейт. Анан мен айтам, мисалы Куранда Абыл менен Кабылдын окуясы бар. Адам атанын эки уулу болот, экөө биринин бири Кабыл Абылды өлтүрүп койгон учур бар. Бирок Курандын акыйкаттуулугу, Курандын даанышмандуулугунун бир педагогикасын, Куран педагогикасынын бир усулу ушул жерде байкалып турат. Куран кандай ыкма менен өлтүргөнүн айткан эмес. Анын мисалы буу өлтүрдү, же согу өлтүрдү, же кандай кылды, уру өлтүрдү айткан эмес, болгон өлтүрдү деп койгон болду. Эгерде эмелестеткиле Куранда ошол жерде буу өлтүрдү деп жазылганда, биздин дүйнө жүзүндө миллион деген каарылар бар. Нечен деген адамдар күн сайын Куранды хатым кылып окуп турушат. Алар күн сайын баягы Кабыл Абылды буу өлтүрдү деп айта бергенде, ошо буу өлтүрүү деген сөз адамдын аң сезимине отуруп, анан менен адам касташкан мезгилде ошол баягы ыкма келмек да. Анан азыр эмнеге зордук зомбулук ушундай кенен болуп кеткени, адамдар мен айтам да, жашоо ансыз деле кошмар, ужас болуп атат. Биз ас келгенсип да ужас кинолорду алып келип дагы көрүп атабыз да. Ошо ужасты көрө бергендик, атышканды көрө бергендик аң сезимге отуруп, анан ал аң сезимден акырын кийин керектүү моментте адам менен адам касташканда ыкма таппай калганда мээ берип атат да ошол сигналды. Мондой кыл. Анан ошо өзгөндөгү окуя менимче балким ошол баланын артында изилдесе, ал бала ошол оюндарга берилген, же болбосо биз айткандай мээр көрбөй калган, өксүп калган бала болушу мүмкүн да. Сиз конокко келатканда эле түшүнгөнбүз, 1 саат жетпешин. Сизди кийинки айларда дагы бир темаларга чакырганга биз абдан кубанычта болобуз. Агай, ишиңизге ийгилик болсун. Жакшы ушул коомго тамчыдай болсо дагы, деңиз дагы тамчыдан куралат эмеспи? Тамчыдай болсо дагы жакшы иштериңиздин ошол согу кайтат деп терең ишенебиз. Кайрылуу бир эл журтка айта турчу нерсеңиз болсо. Кайрылуу эми мондой акыркы эми актуалдуу эмне деп билет да, мисалы азыр 1 жылдан бери изоляция деп коет го бизде. Бир аз ойчолонуп жашап атабыз, жалпы адамзат бир аз кыйнал, жумушсуздук күчөдү, башка күчөдү. Анан мен негизи айтып кете турган нерсем, кайгыга түшпөңүздөр. Мындан да оор мезгилдер болушу мүмкүн. Бул күндөрдө өтүп кетер. Анан негизи ойчолонуу, изоляция ар дайым пайгамбарлар тарыхынан алса бул ийгилик жараткан.
оочолонуу аркылуу. Мисалы Аллах Таала Юсуп алейхисаламды bir türmöge oçulantı. Türmöde al izolatsiyada kaldı. Al эми мисалы Yunus пайгамбарды балыктын ичинде изоляция кылды мисалычы. Муса пайгамбарды мисалы ошол себеттин ичинде изоляция кылып койду. Мындай айтмакчы, пайгамбарыбыз да өзү үңкүргө барып изоляция болду да. Изоляция бул балким бир жакшылыктын ачкычы деп билем. Мен могул акыркы оорууну, бул апаатты мен жамандык эмес, Кудайдын бир ырайымдуулугу, Кудайдын берген неаматы деп билем. Анткени балким адамзат бир токтоп, моундай кыймылдап аткан, ылдамдуу кетип аткан жериңден токтоп бир ойлончу, жашооңо каяка баратасың? Эмне кылайын деп атасың? Жашоонун максаты эмне? Кимсиң? Каяктан келдиң? Каяка барасың деген суроолорго ойлонууга бир аз убакыт берди го дейм да Кудай Таала. Ошону үчүн могул азыркы абалды туура пайдаланып калалы. Муну бир Кудайдын жазасы катарында эмес, Кудайдын бир мээрими катарында кабыл алсак деп ойлойм. Мен кайрылым ушундай. Рахмат сизге. Коомдо болуп жаткан ар бир окуядан өзүбүзгө сабак алып, ошол ар бир нерседен жакшы жагын кабыл алганга аракет кылалык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Нур Санат программасы өзүнүн соңуна чыкты. Коногубузга дагы бир рахматыбызды айтабыз. Эмки аптада ушул сааттарда жолукканга чейин аман болуңуздар.